саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор, Ипар Арал корпорациясынын дистрибьюторлору. Сиздер менен бүгүн кайрадан эле 15 июнь 2020 жылы түз эфирден жүзөшүп жатканымдан аябай кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сабактын темасы туура текст жазуу. Мындайча айтканда, бизде Инстаграмда публикация жасайбыз, постторду жасайбыз. Вот ошолорго кантип туура текст жазышыбыз керек. Ошол боюнча өтмөкчүбүз. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Мени араңыздарда балким тааныбагандар болсо, Абдивахитова Тахмина Асанбаевна Ипар Арал корпорациясынын Silver IBA даражасынын дистрибьютору боломун. Буйруса бүгүн сиздер менен биздин 4-чү сабак өтүп жатат. Дагы бир сабагыбыз бар. Ошондуктан болушунча үйрөнүп, колдонуп калууга аракет жасаңыздар. Биздин болуп өткөн сабагыбыздагы тема боюнча кимде кандай суроолор пайда болду? Же баары эле сиздерге түшүнүктүү болуп атабы? YouTube каналындагы жасалган видеороликти пайдаланып жасай алып атасыздарбы? Же бир кандайдыр бир кыйынчылыктар туулуп жатабы? Ошол боюнча жазсаңыздар болот. Баары эле түшүнүктүү болуп аткан окшойт. Анда эмесе бүгүнкү теманы жазыңыздар. Текст жазуу, текст жазуу өзү негизи эле Инстаграмда эмне үчүн мынчалык маанилүү деген суроо жаралышы мүмкүн сиздердечи. Биз деген мисалы жакшынакай бир сүрөттөрдү жасайбыз, видеолорду жасайбыз. Ошол мисалы видеолордо, сүрөттөрдө оюбузду мындайча айтканда акырына чейин жеткире албай калабыз көп учурлардачы. Анткени мисалы бир эле сүрөткө кандай десем, розовое масло боюнча сүрөт жасасак, ал жерге биз бир же эки розовое масло жөнүндө маалымат бере алышыбыз мүмкүн. Андан көп маалымат бере албайбыз. Ошондуктан ошол маалыматыбызды 100% мындайча айтканда биздин кардарларга жеткирүү максатында биз текст жазабыз. Текстти жазганда биринчиден өтө грамотно жазганга аракет жасашыбыз керек. Кыргыз тилинде, орус тилинде болобу, мааниси жок. Текст жазганда сөзсүз смайликтерди колдонушубуз керек. Эми эмне үчүн колдонушубуз керек деген ушундай суроолор туулат. Мен сиздерге башынан түшүндүрүп кетейин. Негизи текст жазуу эмнеден келип чыккан? Бизде бир жакшы термин бар, копирайтинг деген. Копирайтинг деген бул эмне? Мисалы, копирайтерлер бар бизде, атайын ушул адамдардын жумушу да. Бул копирайтинг деген термин деген бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген сиздерге жалпак тил менен түшүндүргөндө, например, бир жазуучу болсо, ал жазуучу деген өзүнүн оюн бир ар кайсы мисалы барактарга оюна келген нерсени жазып олтуруп, бирок тилекке каршы анын мааниси бири-бирине байланышпай калган учурлар болушу мүмкүн да. Ошондуктан аны ал жазуучу алып барып, мындайча айтканда, копирайтерлерге берет. Копирайтерлер эмне кылат? Копирайтерлердин максаты, мисалы, бир аябай сонун ойду айтып баратканда, көбүнчө китеп окуган адамдар муну жакшы билишет. Мисалы, китепте жакшы бир ойду айтып аягына жеткирбей туруп, сөзсүз ошол барак, ошол бет мындайча айтканда бүтүп калат да. Биз ошол ойду аягына жеткирип окуш үчүн кийинки бетти барактаганга туура келет. Анткени копирайтерлердин жумушу бизди ошол кийинки бетке өткөрүү, кийинки беттен дагы кийинки бетке өткөрүү. Мындайча айтканда, мен мисал келтирип айта турган болсом, жаш балдар жөнүндө мисалы бир жакшы чыгарма болсо, ошол чыгармада эки бала бири-бири менен, мисалы, окуучулар таанышып калышты. Таанышып калып, экөө жолдо бара жатып, оң жакты караганда машина келип калды деген жеринен, мисалы, ошол бет бүтүп калса текст, ал уже кийинки бетке обязательно машина келип калды дегенден кийин ар бир адам
сөзсүз түрдө машина келгенден кийин эмне болду экен деген ушундай ой жаралат да ар бир адамдачы. Ошондуктан биз кийинки бетке өткөнгө мындайча айтканда мажбур болобуз. Андан кийинки окуяны билгибиз келет эмне болгонунчу. Андан кийинки бетте дагы мисалы ошол окуяны машина келди, балдар токтошту, машина өтүп кетти деп мисалы пешеходдон балдар өтүп үйүнө кетип баратып жолдон мисалы бир кабанак ит чыгып калды деген жеринен дагы ошол мисалы бетти бүтүрөт дагы бүткөн жерден биз уже кийинки бетке мажбур болобуз өткөнгөчү. Мындайча айтканда ал ит эмне кылды балдарды сөзсүз мындайча айтканда кызыктуу болот адамдаргачы. Биздин дагы максат ошо копирайтерлерге окшош эле биз мисалы бир беттен бир бетке өткөрө албасак дагы биз ошол өзүбүздүн бир жазган текстибизди ар бир абзацтан кийинки абзацка өткөнгө мындайча айтканда мажбур кылышыбыз керек да адамдардычы. Муну деген кандай кылабыз, кантип жазабыз деген азыр суроо болуп атат сиздерде. Ал боюнча мен өзүмдүн дагы YouTube каналымдан сиздерге кандай жасалат, жасалып ал ошол текстти копировать этип Инстаграмга алып келип мисалы кантип коюш керек, негизи эле кантип копировать этиш керек, абзацтарды кандай жылдырыш керек, башына мисалы ар бир мен дайыма айтам сөзсүз түрдө смайликтерди ар кандай смайликтерди колдонуш керек деп смайликтерди да туура колдонгонго үйрөнүңүздөр. Сөзсүз биздин мындайча айтканда жазылган сөзүбүздүн маанисине жооп бериш керек, төп келиш керек да биздин эмелерибиз, смайликтерибиз. Ошондой кылып туруп жазганга аракет кылыңыздар. Андан сырткары мисалы буну түшүндүңүздөр да, мисалы розовое масло жөнүндө биз жаза турган болсок, розовое маслоны деген текстти кантип туура жазыш керек. Биринчи сөзсүз түрдө розовое маслонун составын, курамын жазабыз, мындайча айтканда эмнелерден турат. Курамы бүткөндөн кийин биз деген розовое масло мындай үстүртөн алганда эмнелерге жардам берет. Ал бүткөндөн кийин уже 3-чү орунда кайсы ооруларга биз мындайча айтканда сунуштасак болот. Ал бүткөндөн кийин биз уже адам окуду да, анын курамын окуду, кайсы ооруларга жардам бергенин окуду, баардык сунуштарыбызды көрүп бүтүп, эгерде ал адамга керек болуп калса, анда уже ал учурда ал адам бир действие жасаш керек да, туурабы? Анда уже телефон номерди жазабыз. Телефон номерден кийин анан хэштегтерди колдонобуз. Хэштег деген бул өзүнчө аябай чоң тема. Ошондуктан хэштег боюнча башка сабакта өтөбүз. Азыр эми ушул текстти туура жазууда биз эмнени колдонобуз? Мен өзүмдүн жанагы буга чейин берген рекламамда жазылып тургандай эле Аида деген бир татынакай кыздын атын колдонобуз. Аида деген өзү негизи эле эмнени түшүндүрөт? Бул Аиданын максаты эмне? Ар бир сөз бул эмне кылып чечмелеп чыгабыз да, ар бир сөздүчү. Мисалы сиздер байкашсаңыздар керек. Бизде аябай сонун мындай рекламалар, кагаздарды, даже YouTube каналдарга кирсеңиздер деле заголовок, мындай эң основной заголовокту сонун нерсени берет дагы, ичине ачып кирсеңиз эле башка нерсени коюп коет. Мисалы азыр бизде популярный болуп аткан бир фильмдин атын коет дагы, ошол фильм экен деп туруп эле ичине кирсеңиз башка фильмди коюп коет да. Ошон үчүн заголовок чоң роль ойнойт. Даже бир жерде мисалы жумуш берилет деп жазылып турса, же болбосо айына 30 000 сом заработная плата деп азыр бизде средний эмне менен алганда 30 000 сом айлыкка бир күндө 4 саат же 8 саат жумуш деген ушундай чоң бир заголовок кое турган болсо, азыр менин билишимче точно эле бир 50%тен ашык калктын саны Бишкекте сразу эле ошол адамга звонок кылат. Же болбосо алыстан эле үйдө олтуруп айына 30 000 сом тапкыңыз келеби деген ушундай бир заголовок жазылып турса, бир жерде өтүп баратсак, реклама чоң эмне менен биз сөзсүз түрдө барып, мисалы же 50 000 сом же 100 000 сом деп жазып койсо, сөзсүз түрдө жанына барабыз дагы, аны биз окуйбуз. Окуганда деген жанына барганда уже майда сөз менен балким анын түбүнө продается гараж деп жазып коюшу мүмкүн. Балким анын түгүнө анын ылдый төмөн жагына может кичинекей тамга менен үй сатылат деп коюшу мүмкүн, же дагы квартира берилет, кыскасы башка эле нерсени жазып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан деген
сөзсүз түрдө ушуга көңүл буруңуздар. Заголовок роль ойнойт. Даже сиздер деген эмнени мисалы розовое масло боюнча айтып атам. Азыр мен сиздерге розовое маслоны основной эмнени основной заголовокты мисалы кандай деп койсок, антиоксидант деп жазып койсок, уже эми антиоксиданттар азыр мисалы көп эле, все равно ал адамга кызыктуу болот. Же болбосо успокоительный. Азыркы заманда бизде аябай адамдарга керек успокоительный препараттарды издеген адамдар өтө көп. Ошондуктан успокоительный препарат же болбосо ушул сыяктуу бир мындай жакшы заголовокту чоң тамга менен жазып туруп, анан төмөн жагына уже майда менен башкаларын жазсак болот да. Мисалы температура болгондо же болбосо иммунитетти көтөрөт, кыскасы майда тамгалар менен. Заголовок адамды чакыра турган болуш керек, мындайча айтканда. Өзүңүздөр деле муну байкайсыздар да, башка эмнелерден көргөндө делечи. Эми ошол заголовокту билдиңиздер. Эми биз Аиданы чечмелеп көрөлү. Аида деген өзү бул англис тилинен алынган сөз. А деген мисалы attention деген англис тилинен алынган. Attention деген эмне, баарыбыз эле билебиз, бул внимание. Получается, бизде текстте биринчи внимание деп атат да. Внимание дегенде, значит, биз розовое маслоны чоң тамга менен, жирный буква менен, мындайча айтканда, розовое масло деп туруп жазабыз. Дагы сөзсүз смайлик коюп коебуз. Роза гүлдүн смайлин сүрөтүн коюп койсок болот турабы? Внимание дегенде чоң тамга, розовое масло. Уже көрдү, адамдар көңүл бурду, мындайча айтканда. Андан кийинкиси бизде мисалы ай буквасы. Ал деген интерес. Интерес деген, интерес кыргыз орус тилине которгондо деле интерес. Адам мындайча айтканда, внимание дегенден кийин, сөзсүз көңүл бургандан кийин кызыгат да. Кызыкканда уже окуй баштайт текстти. Эгерде биз ошол жерде текстти туура жазсак, ушул Аиданы сактасак, мындайча айтканда текстти жазып атканда, анда сөзсүз ал адам акырында сиздерге кайрылат. Ошондуктан деген, эми андан кийинкиси д буквасына келдик, desire. Бул эмне деген? Бул деген желание дегенди айтат экен. Мындайча айтканда, внимание, адам уже көңүл бурду, ал адамда интерес пайда болду. Интерес пайда болгондон кийин ал адам эмне кылды? Уже мындайча айтканда, желание пайда болду. Окуп, уже розовый масло жөнүндө окуп бүтүп, желание пайда болду ал адамдачы. Желание пайда болгондон кийин акыркы буквасы А. Биз А деген action дегенди түшүндүрөт. Бул эмне деген? Бул уже действие деген да. А действие деген уже окуду, внимание болду, жакты, уже действие кылыш керек. Акырында уже желание пайда болду да, розовый маслону алгысы келди баягы адам. Алгысы келгенден кийин эмне кылыш керек? Желаниясы пайда болгондон кийин уже действие. Действие деген жеринде сөзсүз түрдө же телефон номер, хэштег, ссылка, кыскасы сиздерге бара турган нерсе болуш керек да, мындайча айтканда. Бир ошондо мисалы телефон номер болсо алат дагы, сөзсүз түрдө чалат дагы, жанагы адам действие жасайт, мындайча айтканда. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сиздер текст жазып атканда Аиданы сакташыңыздар керек. Текстте ушул Аида деген сөз болуш керек. Мындайча айтканда, биринчи внимание, интерес, желание, анан действие. Эми даже мисалы кээ бир эмнелерде жазып коет, действиеге келгенде мисалы скидка берип коет, кыскасы же болбосо адамдар батыраак действие кылсын деген максатта 2 күн же болбосо 1 күндүн ичинде бир розовое масло, упаковка розовое масло алсаңыз 10% скидка, же бизде азыр берилип атпайбы? 2 смородина алсаңыз 20% скидка. 1 айдын ичинде кыскасы азыркы берилип аткан акцияларды сөзсүз түрдө ошол тексттин аягына киргизип койсоңуздар болот. Адамдар кыймыл жасайын деген мезгилде сөзсүз биздин акциялар болуш керек. Эми андан кийин мындайча айтканда, сиздер деген калган эмнени мен ошол YouTube каналыма жүктөп коем. Ошол жактан көрбөсөңүздөр, азыр мен сиздерге айтканда убакыт эле кетет, түшүнбөй каласыздар. Текстти кандай кылып жазыш керек, канча абзац калтырыш керек, канча линия калтырыш керек, смайликтерди кандай коюш керек, кантип копировать этебиз, кантип Инстаграмга алып барабыз,
Инстаграмда если туура эмес болуп калса кантип редактировать этебиз, туура эмес болсо ошол кыскасы ушул жөнүндө маалыматтын баары болот. Буйруса кийинки сабагыбыз акыркы сабак болуп калат окшойт. Ошондо мен сиздерге сторис менен актуальный менен иштегенди үйрөткөнгө аракет кылам. Хэштег боюнча айткам эмне, хэштегти туура коюңуздар деп. Бүгүн мен ошол видео ролигимде дагы буйруса хэштег жөнүндө кыскача маалымат алсаңыздар дагы болот. Азыр араңыздарда ушул күнгө чейин бул уже 4-чү сабак болуп атат. Эми сиздерде кандай жыйынтык болуп атат, мен чындыгында байкап ар бириңиздерге кирип караганга мен убактым болбой жатат азыр. Ошондуктан деген мисалы сторис жөнүндө баардыгыңыздар эгер билген болсоңуздар, мен убакытты кетирбей эле кийинки сабакта башка нерсени өтсөм болот да. Кандай сунуш бар, кайсы тема керек болуп атат сиздерге, инстаграмда эмнеден кыйналып атасыздар же баары эле жакшыбы? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазсаңыздар аябай жакшы болмок да. Мен окуп атам сиздерди. Кийинки сабак буйруса кийинки понедельник күнү болот. Ар понедельник күнү саат 8-де ошол СММ боюнча сабак болуп атат. Азырчы балким мен бүткөндөн кийин дагы биздеги ушу инстаграм мен окуп жүргөн аябай күчтүү сонун кыздар көп. Буйруса балким дагы башкалар өтөт. Мен 5 сабак өтөм дегем, азыр 4-чү, буйруса 5-чи сабак. Балким убактым болуп калса 6-чы сабакты дагы өтөмүн. 5 же 6 сабак деп айткан элем да. Мен анда WhatsApp'тагы группаларга, YouTube каналымдагы видео роликти жүктөп коем. Сторис боюнча. Кийинки сабак кандай буйруса сторис боюнча өтөбүз. Стористи кантип чыгарабыз? Мисалы история деп коет да. Историяга кандай коебуз? Негизи эле видеолордун баардыгы ал жерде 25 секунд эле берет да ар бир историягачы. Ошону кандай кылып бөлүш керек? Ал жерге кантип, мындайча айтканда, гифтерди кошуш керек, кантип текст жазыш керек, кантип эмне кылыш керек? Кыскасы, баардык мындайча айтканда сүрөттөрдү иншоттон жасайбызбы? Ооба, мен сүрөттөр боюнча жасаганмын. Сүрөттөр боюнча жасап, эмнеден WhatsApp группаларга эмне киргизгем. Canva'дан жасаганды көрсөткөм, иншоттон жасаганды көрсөткөм. Андан дагы башка сложный программалар бар уже, аларга деле өтсөңүздөр болот, жакшы жасай баштаган болсоңуздар. YouTube каналга Тахмина Абдивахитова десеңиздер эле чыгат. Ошонун ичинде 4 сабактын тең баардык материалдары бар. Ошол жактан көрүп, башынан баштаганыбыздан баштап көрүп жасай берсеңиздер болот. Кантип видео жасаганды, кантип сүрөт жасаган боюнча баары жөнүндө бар да. Андан кийинки сабакты буйруса сторис боюнча өтөбүз. Азыр ошол сторис боюнча деп жазып атышат бул жакта. Мен мындайча айтканда СММ ушундай сабак экен, көп нерсе айта албайт экенсиз да, көбүнчө көрсөтүшкө туура келет экен да. Ошондуктан деген сиздерге мен көрсөтүп бере албайт экен бул жактанчы түз эфирден. Кыскача теория боюнча теориясын айтып кетип атам да сабактынчы. Эмне дейт элем эме? Буйруса ушул кичинекей болсо дагы сабактан пайдалуу нерсе алып, эмне кылсаңыздар, колдонсоңуздар, мен өзүм эмнени билсем, өзүм ушу инстаграм менен дайыма эле айтып келем. Менин 95% партнерлорум инстаграмдан келген, ушул социальный сеттен, мындайча айтканда, интернет желелеринен келген деп ушул сөздү мен өтө көп айтам да. Ошондуктан сиздер деле аракет кылсаңыздар, сөзсүз акыбети кайтат, мен ишенем. Эгерде мындай түшүнбөй жаткан нерсеңиздер болсо, кандайдыр бир ушундай кыйынчылыктар болуп атса, мисалы жазсаңыздар, ошол боюнча сабак өткөнгө аракет жасап атам. Мен дагы сиздер менен бүгүн түз эфирден көрүшкөндөн аябай кубанычтамын. Кайрадан түз эфирден жолукканча тынч туруңуздар, эсен болуңуздар. Сиздерге сүйүү жана ыраазычылык. Биз сиздер менен бүгүн туура текст жазууну үйрөнөбүз. Мындайча айтканда, Телеграмдан текст 4 инстабот дегенди издеп аласыздар. Издегенден кийин ал жерге сиздер катталып, анын ичинен сиздерге мындайча айтканда абзац кылганга,
тексті қысқасы коррекцияланға аябай оңдогонго жардам бере турган ушундай бот болуп эсептелет. Бул жерде эмне кылабыз? Азыр биз розовый унаби экстракты боюнча жасалы. Бизде чылан деп коет. Эмесе мен кечээ сиздерге сабакта айткандай эле биз текст жазып атканда Аида деген сөздү чечимдеп бергем. Ошону сөз карманышыбыз керек. Биринчи внимание, attention, внимание дегенде мисалы унабиге кандай смайлик жарашат? Ошону сөз түрдө карайбыз. Мисалы мону коюп койсок болот унабиге. Же болбосо өзүңүздөр кандай туура деп ойлосоңуздар, ошондой кылып койсоңуздар болот. Эми чоң тамга менен унаби экстракты баарын эле чоң кылып коелу. Унаби экстракты деп туруп, уну чылан деп да айтышат. Чылан деп кашанын ичине жазып койсок болот. Эми сөзсүз түрдө 2 линия түшүрөбүз. Төмөн түшүргөндөн кийин унабинин составы, курамы, мисалы унабинин экстрактынан турат. Мисалы курамы. Бул жерге дагы биз сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек? Смайлик коюшубуз керек. Курамы. Унаби. Экстракты деп жазып коебуз. Же болбосо зесифус деп дагы муну айтып коюшат. Аны дагы кошуп койсок болот. Дагы 2 линия түшүрөбүз. Эми бул унабинин продукттун касиеттери боюнча айтабыз. Унабини мындайча айтканда кыскача түшүнүк берип кетебиз. Унаби башкача сөз менен айтканда Кытай финиги деп да айтылат. Кытай финиги деп айтылат. Дүйнөдө эң мыкты дарчылык касиети бар өсүмдүк. Касиети бар өсүмдүк. Дагы эмне десек болот? Унабинин курамында рутин бар, аны сөзсүз кошуп кетсек болот. Рутинди чоң тамга менен жазып койсок болот. Рутин бар болгон үчүн гипертониктерге аябай керектүү. Ошону гипертониктерге аябай баалуу.
сырткары кан тамырды кеңейтет. Тамырды кеңейтет. Улардын аркада турган витамин С аябай көп унабиде. Ошондуктан унабиде унаби өз курамында лимонго салыштырмалуу 20 эсе көп өлчөмдө витамин Сны камтыйт. Ошону көрсөтө кетели. Унаби өз курамында лимонго салыштырмалуу 20 эсе көп өлчөмдө витамин С камтыйт деп кыскача түшүнүк бердик. Эми унабинин дагы кандай касиеттери бар, ошону эми көрсөтсөк болот. Мисалы, унаби экстракты организмдин коргоочу касиеттерин күчтөндүрөт. Организмге керектүү энергияны шекер жана витамин аркылуу берип, чарчоонун алдын алат. Интенсивдүү жумуш жасагандардын физикалык жана психикалык энергиясын калыбына келтирет деп баарын көрсөтүп чыксаңыздар болот. Азыр мен убакытты кетирбей батыраак жаза берейин. Андан сырткары, мисалы, монтип көрсөтүп чыксак болот. Унабини же болбосо кайра эле ушул эмени койсок болот. Эмнелерге сунушталат? Мисалы, анемия, көп чарчоо, көп чарчоого колдонулат. Андан сырткары тери ооруларына каршы дагы эмнеде сунуштайбыз? Муун оорулоруна, кан айланууну жакшыртат. Аскандуулукка эң жакшы продукт бул. Эң мыкты өнүм деп жазып койсок болот. Кыскасы ушуну баарын перечислять этип, канча нерсеге сунуштасак, ошонун баарын жазып чыгасыздар. Андан сырткары, мисалы, өндүрүүнүн түрү капсула түрүндө, бир упаковкада 80 капсула деп да жазып койсок болот. Өндүрүүнүн капсула түрүндө упаковкада 80 штук деп жазып койсок болот. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Андан кийин дагы кандай кылып колдонсо болот, аны да жазып койсоңуздар болот. Эми биз мындайча айтканда, мынакей биринчи внимание дегенибиз унаби экстракты баарын жаздыгы. Уже бул адам окуп бүтүп, бул адам уже өзүнө керек деп эсептегенде бул адам действие кылыш керек да. Действие кылганда сөзсүз түрдө биздин телефон номери болуш керек могул жерде.
сөз международный код менен жазабыз. Кааласаңыздар WhatsApp деп көрсөтүп койсоңуздар болот. Могул жерге телефондун сүрөтүн коюп койсоңуздар болот. Эми телефон номерден кийин эми вот хэштегтер жөнүндө хэштегтерди койсок болот. Өзүңүздөргө кандай хэштег жакса, ошону жазып, бирок хэштегдин санын 15тен ашырбоого аракет кылыш керек. Көп учурларда 15тен ашып калса, ал хэштегтер иштебей калат да, ошо көрүнбөй калат көп жерлерденчи. Ошондуктан мисалы бизге кайсы хэштег аз унаби жөнүндөбү? Мисалы скандуулук. Общий хэштегтерден, андан сырткары дагы эмне? Анемия деп издеп калышы мүмкүн адамдар. Ипар деп жазып койсок болот. Кыскасы хэштегти өзүңүздөр выбирать этип жазсаңыздар болот. Ипар унаби деп койсок болот. Унаби экстракты. Кыскасы көп жазсаңыздар болот. Мына биздин азыр кыскача текстибиз даяр болду. Аябай чоң кылып жазыңыздар өзүңүздөр. Эми эмне кылабыз? Мынакей текст ботко отправить кылабыз. Керексиз эмнелерин өчүрөбүз, кайра копировать этилип кайталанып калгандарын. Мына биздин текст даяр. Эми биз деген бул текстти басып турсак, вот мындайча айтканда көк цветке айланып калды. Муну могул жерден копировать кылабыз. Эми бул жактан чыгабыз. Бул жактан чыгып, биз деген азыр Инстаграмга барабыз. Инстаграмда биз буга чейин уже сүрөттү дайындап коюшубуз керек. Мындайча айтканда, унаби жөнүндө сүрөт жасап, буга чейин сүрөттү кантип жасаш керек боюнча мен сиздерге сабак өткөнмүн. Ошол сүрөттү аласыздар. Алып туруп, мисалы, продукция. Могул жерден мен азыр унабинин сүрөтүн алып турайын. Унабини алабыз. Далее деп туруп, могу введите подпись деген жерин басып турсаңыздар, вставить деген чыгат. Басып койсоңуздар автоматтык түрдө сиздердин эмнеңиздер бул жакка келип калды, текстиңиздер. Текстти көрдүңүздөрбү? Арасы ачык. Окуганда адамдар, мындайча айтканда, эгерде баарын чогуу жазып койсоңуздар, ал өтө көп көрүнөт дагы адамдарга. Адамдар до конца окугулары келбей калат да. Эгер аралары ачык болсо, жана мен айткандай эле, копирайтерлер айттымбы, бир беттен экинчи бетти барактаганга бизди мажбур кылат деп. Биз дагы мисалы унаби экстракты деп туруп, кийинки курамын окуганга, андан кийин унабини окуганга, андан кийин эмеге сунуштаган окуганга, кыскасы бизге байланышка чыкканга чейин биз дагы ушинтип мажбур кылышыбыз керек. Текстибиз ушундай кызыктуу болуш керек, туура жазылыш керек. Болду, поделиться кылып койсоңуздар болот.